Бизде логопедтер жок болуп атса, иштеген логопедтерди жумуштан кууп салышты да. Азыр жылдан жылга өсүп атат. Күрөшпөсөк болбойт да. Биздин балдар булар дагынчы биз кантип карабай коебуз? Саламаттыкты сактоо министрлиги аутизм, ДЦП, Даун синдрому илдеттеринин белгилерин эрте аныктоо максатында 1389 медицина кызматкерин атайын окуудан өткөргөн. Мындай кадам балдарга өз убагында жардам көрсөтүү мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтет. Алдыңкы тажрыйбалары бар дүйнөлүк өлкөлөрүндө Турция Республикасында 8, Өзбекстанда 7, Казакстанда 8, Испания, Россия, Молдова, Япония, Филиппин, Франция, Баку жана Австрия шаарларында окутулду. Сейрек кездешүү оорулардын эрте аныктоо максатындагы атайын адистердин 15 киребеттеги бөлүмү ачуу пландаштырылып жатат. Учурда өлкө боюнча жалпы 12.500 дарыгер жана 33.000 орто медициналык кызматкер эмгектенет. Алардын арасында логопед адистеринин жетишсиздиги өзгөчө сезилип келет. Ар кандай оорулардан улам логопедке кайрылган балдардын саны жыл сайын өсүп, бирок жетиштүү кадрлар болбогондуктан көпчүлүк учурда жардам кеч көрсөтүлүүдө. Көрсө, Минздравдын бир приказы чыккан экен, Кыргызстан боюнча логопедтердин ставкасын алып салышты. Бизде логопедтер жок болуп атса, иштеген логопедтерди жумуштан кууп салышты да. Анан мага бир нече логопедтер кайрылышты, ушул конкретно Нарын боюнча айтып атам да. Анан бүгүнкү күнгө чейин ушул жарым жылдын аралыгында иштебей калыптыр да. Дароо Минздравга кайрылсам, бүгүнкү күнгө чейин чечиле элек экен бул маселе. Биз тилибиз тешилди, туурабы, психологдорду, логопедтерди көбөйткүлө, окуткула. А болгон логопедтерди кыскартып атышат. Андай болбош керек. Частный логопедтер эң биринчи ошо частный мекемелерге кетип калат экен. Себеби ал жакта айлык майналар көбүрөөк. Биздин мамлекеттик мекемелерде аз болуп атат, жетишпестик болуп атат. Эл өкүлдөрү билим берүү мекемелеринде, реабилитациялык борборлордо жана аймактык бейтапканаларда логопеддик кызмат көрсөтүүлөрдү өнүктүрүү үчүн кадрларды даярдоону күчөтүү талаптарын коюшту. Тажрыйбалуу логопед издеген эле киши болуп кетти акыркы күндөрү. Мен билгенде мына Нокаттан, Кадамжайдан, Кызылкыядан Бишкекке келип квартира алып, ошол жерде жашап, баласын логопедке көрсөткөн тааныштарым бар да. Аларга аябай оор болуп атат, кыйын болуп атат. Ошон үчүн мына ар бир район, чоң райондор центрине частный болсо деле эл макул болду. Эми баласы үчүн эч ким акчасын аябайт да. Өзгөчө төрөлгөн балдарды коомдон бөлбөй, эл аралык тажрыйбалардын негизинде тарбиялоо мезгил талабы болууда. Чоң программаларды иштеп чыгалы, 8000 пособия менен чектелбейли, мектептер ачылсын, бала бакчалар ачылсын. Аны үчүн программа болуш керек да. Аны үчүн кадр даярдалыш керек. Арабаев да даярдалып атат. Ал жерде мындай логопедтер эле, мен программаларын карап көрдүм. Генен эмес да, узкий эле. Бул синдром менен мындай ар тараптуу окутуш керек экен. Биргелек психолог эмес, ал жерде абдан чоң ар тараптуу кадр керек болот. Проблема баягы эле ойдон 10 жылдык, 30 жылдык эле көйгөй. Азыр жылдан жылга өсүп атат. Күрөшпөсөк болбойт да. Биздин балдар булар дагынчы биз кантип карабай коебуз? Мен Камил Абдуразаковдун сунушуна колдойт элем. Ошонун бир жыйын өткөрүп, ушул маселелердин баарын талдап, эртерээк чечпесек, биздин жарандарыбыз ушундай көйгөйдөн арылбайт да. Учурда Кыргызстанда 18 жашка чейинки 37 миңден ашык майыптыгы бар бала катталган. Бүгүнкү күндө алардын 5 миңи атайын мектептерде окуса, 3 миңге чукул бала үй шартында билим алууда.